Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, кезектеги маек өсүнө жарык көргөн турат буюрса. Бүгүн биз актер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев агабыз менен баарлашабыз. Анын башына түшкөн түйшүктүү, сыноону, окуяны баарыңыздар эле билет болушуңуздар керек. Бирок акыркы убакытта соц тармакка жарыяланган маалымат боюнча Чыңгыз Мамаев акталды деген маалымат чыгып, жалпы коомчулукка жар салынды. Биз окуянын чоо жайын сүйлөшкөнгө келдик. Бүгүнкү күндө кандай болгон, эмне болгон, бүгүнкү күндө абалы кандай, анын баардыгын чалдырып бергенге даярбыз. Байка, ассалам алейкум. Алейкум салам. Ден соңуңуз жакшы? Жакшы. Аман эсенсизби? Жакшы. Күнүгүчтү? Жакшы, Кудайга шүгүр. Арты алгансыз бир аз. Жок, жакшы эле, Кудайга шүгүр. Сана тынч. Сана тынч. Ок дедиңиз окшойт. Ок дедик. Терең дем алгыңыз окшойт. Кудай буйрса. Акыркы күндөрү интернет булакка чыккан маалыматтарга караганда актер Чыңгыз Мамаев акталды деген бир маалымат жарыкка тейип түштү. Анан бул күндө өзүңүздөр көп көкөттүңүз болуш керек. Кудай буйрса, мынакей 2 жылдан ашып кетти. 2 жылдан бери ушул Сарсанаанын үстүндө гана жүрдүк да, Сарсанаанын үстүндө жүрдүк. Эми адам баласы болгондон кийин ойго ар кандай нерселер келет экен, кандай болуп кетет деген баягы нерсе кооптонуу болот да. Анан кооптонуп аттык чындыгында эми кандай чечилет, кайсы тарабына. Эми жүрөгүңдө, өзүңдүн жүрөгүңдө ушул туура ак жагына чечилет деген менен, бирок эми сот деген сот да, туурабы? Жала жабылып атса, жөнөкөй жала эмес, оор жала жабылып атса, анан мен эле эмес, менин үй бүлөм, менин бир туугандарым, менин жакындарым, мени жакшы көргөн баягы өзүмдүн мындайча айтканда күйөрмандарым, чыгармачыл жаат баардыгы сарсанаа болуп турушса да кандай болот депчи. Анан менен баягы буга чейинки интернет булактарда чыккан баягы ушул видеолордон кийин астындагы окулган комментарийлерди көрүп, мага жазылган жүрөгүм тынч жүрдү негизгисиненчи, баягы эметипчи. Элдин баягы мага болгон ишеними жакшы деген нерсе жүрдү. Бирок баары деле баягы кооптонуу болот экен. Анан могу маалымат чыккандан кийин мен эми айтам, ушул сот, буга чейин сот системасын ар ким ар кандай айтып беришкен да, туурабы? Жок, коомчулукта ушундай сөз бар го. Ушундай сөз бар да, негизи түшүнүк бар да, мындай тигиндей депчи. Анан же баягы мен публичный адам болгондугум үчүн ошол аябай тыкыр изилденди да булчу. 2,5 жыл изилденип атып, анан аягында бир жакшы жыйынтык менен ушул Свердлов райондук соту жакшы жыйынтык чечим чыгарып берди мага. Буюрса. Толук актап берди, толук реабилитация болсун, моральный баягы материальный чыгымдардын баардыгы төлөнсүн деген чечим чыккандан кийин жүрөгүм өктөп, ушунчалык сүйүндүм. Эми бирок сүйүнүшүм дагы эми алдыда дагы иштер болуп турат. Себеби дегенде, мына райондук чечимге макул болбой, мен белки тарапташтарым кайрадан шаардык сотко арыз менен кайрылышты да. Эми азыр арыз келип түштү. Эми кайра шаардык сот башталат. Эми булар негизгисинен тынбай атышат да, мындайча айткандачы, баягы жайга койбой атат да. Жайга койбой атат. Ушул 2,5 өзүлөрү деле ошол сот процессинде отурду. Ошол мени ошол ишимди карап жаткан Байдаева Лейла айым ошол ишти алып барды. Баардык мүмкүнчүлүктөрдү берди. Эки жагыбызга тең. Ошол жердеги болгон ошол күбөлөрдүн баардыгын сурады. Баарын алып келе деди. Баарын. Аларды алып келди, биз да алып келдик. Болгон материалдардын баардыгын беришти. Ошону ушул аягында жыйынтыгынан мени актап атса дагы булар кайрадан ошол обжаловать этип атат да. Демек каралабы кайра, Кайра каралыш керек. Эми бул деген эми мен башында жаңы түшкөндө 1-2 күн ичинде эле чыгып кетем деген бир ою бар болчу да. Көрсөм ага коюлган жала
ушунчалык оор экен да. Аны сени бирөөнү каралап коюш оңой. Ал ишке тиркелип кеткенден кийин, кагаз бетине түшкөндөн кийин мунун бүтүшү ушунчалык кыйын экен да. Бул ушунчалык кыйын экен да. Көрүүчүгө маалымат иретинде сизге коюлган айып. Маалымат эми ошол Мындай эске салуу. изнасилование болчу, чет элдик жаранды изнасиловать этти деген тиги айып коюлган да баягычы, жалаа коюлган тиги. Анан бул нерсе болгон эмес да. Болгон эмес. Мен жөн эле жол көргөзүп койгом. Ошонун аркасында бул экөөбүздүн жолугушубуз бир 5 мүнөттүк нерсе. Ушул 2,5 жылга созулуп баратат да. 2,5 жылга. Ошондуктан эми мен баягы кыргызда бир жакшы сөз бар. Орду казсаң тайыз каз, өзүң түшүп калба дейт да. Азыр ошол сот процессинде болгон видео материалдар баардыгы өзүлөрүнүн тескери иштеди да. Тескери иштеди. Себеби дегенде ал материалдарды мен албайт болчумун. Ошол жердеги көп нерселер аларга тескери болду да. Ошондо биздин канча убакыт кирип баягы жол көргөзүп анан кайра чыгып кеткенибиз убакыт неметип. Тигилер ошол 1 сааттан ашык ушундай болду. Ушинтип күч колдонуп деген нерселердин баардыгы жалаа жабылган да. Мындай нерсе болбоду эле. Мындан 2,5 жыл, 2 жыл мурун экен. Так күнү эсимде жок ага. Бирок 2022 жылдын 21 мартында. Ошол. Бир майрам болгондо ушундай бир жаңылык чыкканда мен өзүм шок болуп, ушундай болуп кеттиби деп анан кийин баягы үй камагына чыкканыңызда дагы сүйлөшүп, кобурашып, ага баары жакшыбы деп мен сүйлөштүм эле. Анан азыркы учурда келдик. Мына ошол жер, мынакей азыр көргөзүп басалы, камера менен эле. Жүрүңүз ага басалы. Баягы көрүүчүлөрүбүз билет болуш керек. Гоин деп шаарыбызда Жибек жолу менен Советскийдин кесилиши, Жусуп Абдрахманов кесилишиндеги кичинекей пионер парк бар. Мына ошол парктын жанында, Курчак театрдын жанында Чыңгыз агабыз ушул жерде жашайт. Уланта бериңиз ага. Ошол 22 жылдын 21 марты болчу да. Мына мен жайрак басыңыз. Мурунку күнү мен мектепте иштейт элем. Мектепте иштеп, ал жерде Нооруз майрамын өткөрүп, аябай жакшы деңгээлде өттү. 84 мектепте иштейм. Анан ал жерде дагы мен ошол мектептин директору аябай мактап, мына Чыңгыз менен иштегенибизге 1 жыл болоюн деп калды. Ушунчалык жакшы баягы мектепте көп жакшы иштерди жасады. Эмне болсо дагы Чыңгызды мектепке алгандан жаңылбаптырбыз деп аябай мактоо сөздөрдү угуп, ага чейин бизде премьера болгон өзүң билесиң, Үзүп аталык 17-18 мартта. Ушундай бир жакшынакай кубаныч менен жүргөм да ал кездердечи. Себеби дегенде ошол Үзүп аталык болгондо да премьерада биздин замминистрибиз чыгып алып, абдан мени, Нурдөөлөттү ушул аябай мактап, манакей ушул биздин мурдагы корифейлер, Жумадыловдордой болгон, Байдубетовдой болгон артисттер уже даяр болуп калыптыр ошолордун деңгээлинде деп жакшы. Анан ыраазычылык каттар менен сыйлап биздичи. Ушундай жакшы иштер болуп, мен бир көкөлөп жүргөн кезим болчу. Жакшы настроем жакшы болчу. Кудай буйрса мынакей элге иштеп атабыз деген жакшы нерселер бар болчу да. Анан 21 күнү адаттагыдай эле эртең менен эрте турам мен негизи. Туруп бирге ары бери басып анан кайра жатып уктап калып турмун. Уктаганан өзүм эми тамеки чегем. Калп айткандабы? Калп айткан менен. Турсам тамеким жок экен. Мына ушул жол, бул парк бирок башкачараак болчу. Бул парк жаңы салынды. Бирок ушул эле жол. Ушул эле жол. Бу жерде магазинибиз бар. Магазинибиз бар. Могу эки жерде эми парк мындай эмес болчу. Могу жерде скамейка бар эле. Бул жолдон келебиз, бул жерде скамейка бар. Ошо жана чет элдик аял ушу мындайынан болгондо могу жерде болуп калат экен, ушул жерлерде. Могу эки жерде отурган экен. А мен келатсам эле тамеки сурап калдым эле. Мен тамеки алып келатканда тамеки сурап калды. Анан жанында жаш баласы бар болчу. Жаш баласы карабаган. Жаш баласы ал ошол күндөр суук болчу, суураак болчу. Март айларда эми бага.
баласы жерде ойноп аткан экен, мурдунан чимпирик аккан, жылаң бар. Ара мен айттым, балаңды карабайсыңбы? Баласы ыйлап атыптыр ошондо элечи. Ыйлап, бирок немка скамейкада тиги баласы жерде ойноп атыптыр. Десем, ал айтты, ал бияка барам деп атат. Биякта футболисттер тоо ойноп аткан ошол күнүчү. Тоо ойноп аткан. Анан берип калдым, ошо тамекини бердим. Тамекини берип, анан мен да жанында туруп, өзүм тамекимди чегип калдым. Ал чегип бүтүп эле дагы бир тамеки сурады. Анан экинчи тамекини бердим. Тамекини берсем, анан бул жака кандайынан кирсе болот деп калды бул. Футбол аянтчасыначы. Анан мен айттым, мындайынан барсаң да болот дедим да. Мындайынан көрдүм, советский менен барсаң тияк жагында болуп калат да. Биягы менен барсаң болот. Барып атасың. Кайра артка кетсең, ушундайынан киресиң. Болбосо мындайынан деле барсаң болот, бул жердин аркасынан кирип кетесиң. Деп айтсам эле, көргөзүп койсуңар деди. Анан макул дедим. Ага чейин мен аны менен сүйлөшүп турганда биз жерде кошунам бар, Сабыр деген кошунам. Анан келип ал мен тамашалап калдым да, каякта бабуля менен отурасың, каяктан таап алдыңыз депчи. Анан келесем ушундай тамеки сурады, ошо отуруп калдым, азыр жол көргөзүп коюп. Анан сизде сөз бар эле деп калды, мен чакырып калды. Макул деп, ага азыр жолугам деп. Ага чейин дагы бир биякта театрда бир бала бар эле, адында да бир жумуштарым бар эле. Ошого жолугам деп тургам да. Ошол менен барып эле жолун көргөздү. Барып жол көргөзгөндөн кайра чыгып кеткем. Болду. Ушул эле нерсе. Жанагы сиз айткан 5 мүнөт ушул. Ушул. Жанакы мен айткан 5 мүнөт ушул да. Ошол эми азыр. Негиз тааныш элеңиз аны? Жок, аны тааныш эмесмин. Жерде деген мен биякта кошуналардын баардыгы айтып атат, бул аял бул үйгө келип жүрчү экен. Эмнегедир мен аны көргөн эмесмин да. Себеби дегенде көрбөгөнүм себеби биз эртең менен эрте ошол кездерде Нүзү аталыкта иштеп калып, эртең менен эрте репетицияга барып, анан кайра кечинде кеч кайтып, анын үстүнө мен мектепте иштейм, мектепте да ошол кездерде иш-чаралар болуп, мен аны көрбөп турдум таптакыр. Мен ошол эле күнү көрдүм да. Ошол күнү гана көрдүм да. Көрсө ал бир жумадай болгонбу, 4-5 күн алардын айтымы боюнча. Келиптир, ага чейин да келиптир, ага чейин да. Менден башка бул жердеги кошуналардын баары эле билет экен анычы. Ал ушул чет элдик жаран алардын айтымы боюнча бияка Кыргызстанды көргөнү келиптир. Бул негизи Кыргызстанды көргөнү келбей эле, бул өзү биякта жашап кеткен эле немка экен да, немка экен. Бул музыкальный школада да окуган экен, бул чет элдик эле деп, ал кадимкидей эле орусча сүйлөйт, орусча таптак сүйлөгөн эле, жакшынакай түшүнгөн эле ушундай кыз да. Элдер ойлоп атат болуш керек, Германиядан келген эле. Жок, бул Кыргызстанды баракетте эле билген, Кыргызстанда жүргөн, ар кайсы жеринде ушундай эле немис аял экен ошол. Бул жолдочу айтып атпаймынбы, 18-20 жыл болду депчи. 18-20 жыл ушул жерде өттүк да, ушул жерден өттүк. 18-20 жыл ага чейин мен эмне кылып жүрдүм эле деген ой келди да. Ага чейин мен эмне үчүн мындай ишке барсам ошондо деле барбайт белем депчи баягы. Ачык айтканда сөз. Анткени себеби дегенде бул жерден өтөсүң, бул жерде иши болуп турган, чеги болуп турган, типу парктын ичинде толгон токой немелер келип сага тийишкен, чакырган, ары бери өткөндөчү. Ушундай көп эле болот анда учурларчы. Анан мен ал сотто деле айттым, 18 жыл жашадым мен ал жерде депчи. 18 жыл. Анан мен кызды ошо зордомок тургай, аялда зордомок тургай, кызга үнүмдү бийик көтөрүп сүйлөгөн адам эмесмин. Эми жанакылардын жалаасы мындай болуп атпайбы? Ушул жерде мени жулкулдатып, мени коркутуп алып барды деп жакта айтып атышат да. Бирок ал андай болгон эмес, жол көргөзүп атпайбыз. Эсли андай боло турган болсо, биз тиги жерди көрдүк. Үй бу жерде, мынакей алардын үйү да бу жерде. Кирип кеткенге толук мүмкүнчүлүгү бар болчу да, туурабы? Эсли андай боло турган болсочу, туурабы? Кыйкырса мынакей эл парктын баары апачык, баары бүт могу жерлердин баарында элдер олтурган ошол. Түн эмес, күн. Күндүз. Күндүз чак түштө, чаламанын чак түшүндө нерсе болуп атпайбы?
экиден өткөндөн кийинки нерсе да. Ошол азыр эми биз мисалы үчүн эми мен көргөзгөн жол мынакей. Бияка бизге деген келе берет. Бияктан анткени бияктан келет Дордойдун бул Дордойго бара турган, футболго бара турган балдарын алып барышат. Деги эле адашкандардын баардыгы бул жол менен же бул жол менен келет дагы. Келип муяка кандай өтүп кетсе, себеби бул жер тосулуу, көрдүңөр да. Бул жер тосулуу. Анан бул жерге чейин келип алат дагы, каяка кетсек болот дейт. Бизге андай көп учурлар. Анан бул жолду көргөзүп коесуз, бул жерден тиги жерге аркасынан өтүп туруп эле кетип калат. Ошол да. Анан мени көргөзөйүн деген мынакей ушу жерден мына үй бул жерде. Эгерде ошондой нерсе болсо, ошо жана айтып атпаймынбы? Толук мүмкүнчүлүк бар болчу да туурабы? Кыйкырганга мүмкүнчүлүк бар болбойбу? Сотто деле ушул нерселер суралды. Эмне үчүн сен кетип калган жоксуң? Андай эсле неме болсо депчи. Анан ушунун баардыгына, ушул вопростордун баардыгына алар жооп бере алган жок. Ошол биз ушундай эле келгенбиз дагы. Мунун менен аркасынан өтүп кеткен жол бар да. Бияктагылар деле өтөт. Бул жерде могу Калык байке могу жерде устачылык кылат. Алардын баардыгы эле анын үй бүлөсү бутушан менен өтөт. Тиги жерден жолду көргөзүп коелу. Болду, мен бияка чыгып кеткем, ал аял мындайдан кеткен да кайра эле. Ошол болгон. Мен тияка кеткем. Түшүп калган камера? Ушул камера. Ушул камера. Камерада кирип чыкканга канча убакыт болгон? 1 мүнөт 31 секунд. Алар айтыш боюнча 1 саат жанакы зордуктады деп атпайбы. Окуянын чоо жайын, тигүүсүн, аркы иркисин көрүүчүлөр бир аз болсо да көрдү окшойт да, түшүндү окшойт да. Анан азыркы учурда эми бир аз актёрбуз да, чыгармачылык ишибиз дагы. Мен сезимдер менен сүйлөшкүм келип атты дагы. Ооба да, эми сезимдей болобу, сезимге эч нерсе жетпейт да. Ооба да. Ошол учурдагы абалыңызды билгим келип атты. Дүң дегенде биз мындай сырттан карап актер Чыңгыз Мамаев ушундай болуптур дегенде эле биз мындай шууд этиштик. Анан эми өзүңүз үчүн ошол учур ошондогу абалыңызды билгим келип атты. Кандай экен бул? Мен баягы биз чыгармачылык менен алектенип жүрүп эле мындай юридикалык тилди билбегенибиз эң жаман экен да. Ошол эң бир баягы мага туура эмес баягы минус ушул болду да. Себеби дегенде ушул нерсеге мурда кабыл көрбөгөндүгү мындай ишкечи. Мен эми мындай хулиганство менен эле антипкен жан эмесмин да. Мындай ишке кабыл көргөн эмесмин да. Ошон үчүн гана алдырып ийдик да. Бул чоң сабак болду өмүрүмдөгүчү. Көрсө адамга баардык нерсе керек экен. Керек экен. Ошол маалыматың болуш керек экен. Баягы биз сахнада ойноп эле, жыргап эле, бирөөнүн образын аткарып жүрө берип, ушул жагынан кичине билимсиздик кылат экенбиз да. Анан ошол себептүү мен алдырып койдум да. Ошол 2,5 жыл мындай текке кетип калгандагыдай болду да. Корктуңузбу? Албетте коркосун да. Мен бул ишти эң башында эле баягы мен айтып атпаймынбы, юридикалык тилди билбей калдык депчи. Болбогондо булар жала жапканда эле мен дароо эле барып эле милицияга даттанып, ушундай болуп атат. Чара көрүп бергиле деп өзүм биринчи барып баягы мени дуулап сабагандан эле мен биринчи болуп барып эле жазсам болмок экен да. А мен корккондугум Чыңгыз Мамаев деген ат булганып калат. Интернетке ушундай жалган маалымат эле чыгып кетсе эмне болуп кетет деген нерсе мен коркуп койдум да. Анын үстүндө алар булар дагы бүтөт, биз эчтеке кылбайбыз деп мени мындай алдап кетти да, мындайча айтканда, алдоо болду да. Анан мен ага ишенип жүрө бердим да. Анан булар баягы мен көгүм тарагандан кийин барып туруп анан тарай элек болчу ошондо делечи. Алып барып анан заявление жазып коюп атпайбы. Жазганда дагы эми булардын жанакы бул жерде эч кандай менден биологический неме жок, анализ жок. Булардын бир медицинский бир корутундусу бар. Аны дагы өзүлөрүнүн таанышына барып жазат болуп атпайбы. Мен аны да билбейм. Что тааныш экен. Муну өзлөрү ошол проктолог келип туруп таанышы мага чыккан, ошондой көрүп берип кой деп проктолог келип айтып, ошондон кийин анан биз билип атпайбызбы. Буяка естип келген оперлер дагы булардын таанышы болуп атат. Бардыгы мени камагандагы. Ошолордун бардыгы
возможно тиги следователь да ошондой болушу мүмкүн. Эми так айта албайм. Бул баягы ошол жердеги оперлердин следовательдин шалаакылыгынан да, шалаак иш мамиле кылгандыгынан ушул нерсе болду да. Ушул нерсе ошого чейин мен барганда айттым, мен бул жерде эч кандай күнөөм жок, жакшылап карагыла, жакшылап анализдегиле, эртең эле мени камабагыла, тыкыр карагыла деп мен сурандым. Жада калса ошол жерде тиги баягы ишти тиги жазылат да, бул дело ачылат да. Дело ачылганда дагы протокол жазылат. Анан ошондо дагы орусча карап атпайм. Мен орусча тилди чала билем, юридический тилдерди билбейм. Мага кыргызча кылып бергиле десем, ал жерде следователь айтты да, сен высшее образованияң бар экен, эмне үчүн тиги билбейсиң? Мен кыргызча кыла албайм, орусча эле кылам деп ошондой кылды. Ошол бул иш болуп аткандан кийин ал жерде видео камера болуш керек экен. Мен да бир минусум гос адвокатты алып алгандыгым. Гос адвокат деген иштеш керек да, биз кандай иштейбиз? Мамлекетке канча жыл иштедик. Мен кийин ал баланы менен аябай уруштум. СИЗОго баргандачы. Эмне үчүн сен адвокат болуп жүрөсүң? Эмне үчүн мени ошол учурларда жактаган эмессиң? Эмне үчүн ушундай иштерди баягы моменттерди упускать эткенсиң? Себеби дегенде ал гос адвокат катышкан, ал уктап эле отурган да менин жанымдачы. Мен саат 6-да бардым, мага 5-те чалды. Ошондой үстүнөн арыз түштү. 6-га чейин мен 6-га чейин келип калыңыз деди да. Келип калсам мен тез немеде болчумун. Арыз чебеши күчтүү болчумун. Жан талашкан бойдон келдим. Кокуй ошол мен ойлоп турмун баягы 5-6-да жумуш бүтүп калып тигилер таап кетпесин дегендегидей, да бирдеме болуп кетпесин дегендегидей бир мурда деле милицияга түнчүндө иштерин билчүмүн, бирок оюма башка нерсе баягы арыз түштү дегенде коруп кеттим да, коруп кетип эле анан тим эле чөнтөгүмдө акча да жок экен, байкемдикинде болчумун. Жарым жолго чейин маршрутка менен келип, андан бери неме такси өтүп кетет. Анан жакын калганда таксиге түшүп, анан ровно 6 дегенде, ровно 6-да кирип бардым да. Кирип бардым, мына мен келдим дедим да. Келдим дегенде эле тиги бала айтты, пунктуальный экенсиз, ушунда чалып деди. Эми чакырып алсаңар келебиз деп. Анан ошентип эле анан дароо эле мага наручник салды. Наручник салганда мен айттым, мен эчтеке мындай күнөөм аныкталбай турганда мисалы эмнеге наручник саласыңар? Мен эч жака качпайм. Чечип койгула муну. Биринчи анализ деп тактагыла силер. Андан кийин салла. Дедим, анан болбой эле неме кылышып, анан телефонумду алып, телефондо бүт сабап алган нерселерди мен өзүм сүрөткө тартып койгом. Тартып кой дегенденчи. Анга да көңүл бөлбөйм. Эмне сабадыңыз? Дуулат сабаганда. Дуулат сабаганда ошондой немканы зортуп калыпсың деп жана неме турган. Аябай тепкилеп койгонда. Анан ошол көктөрүм турса да аны да карашкан жок. Иши кылып мындай бир бетке эле мени жаап салгандар мындай чыктым. Кийин бир интернет багынан көрүп калдым, тагыраак Инстаграмдан. Актер Чыңгыз Мамаев президент Садыр Нуркожоевичке кат жазыптыр деген, кат бир чыкканын көрүп калдым деди. Жаздыңызбы? Эмне түрткү болду? Эмнеге жаздыңыз? Үнүңүз жеттиби? 8 ай 8-ci ай дегенде жаздымбы, 7-ci ай дегенде жаздым окшойт. Себеби дегенде сот процесстер чоюлуп, көпкө суралып, баягы тиякта отурган кишинин күнү өтпөйт да. Мына чыгам, ана чыгам, мына акталам деп эле. Күн аркасынан күн, ай аркасынан ай болуп эле уже кетип баратат да. Анан мен уже чыдабай калдым, таптакырча. Бир акыйкаттык болобу, адилеттүүлүк болобу деген ойдо жүрчүмүн да. Мен бат эле чыгып кетем го, кантип эле ушунча камасын деп ойлогом, ошондо делечи, киргенде делечи. Күнөөм жок болсо эмне мынча кармайт депчи. Анан болбой атат, анан адвокат менен кеңештик, кеңешип туруп кой. Бир ылажы болуп калар. Ажообуз мүмкүн көрүп калар.
интернет блоктардан да анан ошол жерде отуруп анан ручка баракталып алып анан президент Садыр Нуркожоевго анан кат жаздым. Камчы кыдырышка ишке дагы кат жазып, ушундай мени карап койгула, мондай мыйзамсыз иштер болуп атат, кээ бир ушундай кызматкерлердин шалаакы мамилесинен ушундай болуп, жалган жалаа менен ушундай СИЗОдо отурам, бул иш болгон эмес, ушул сизден өтүнөм, суранам, сиз өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып ушул немени мен актаганга жардам бербей эле коюңуз, мени ушул так калыс чечим чыкканына жардам бериңиз, мен сизден өтүнөм, өз көзөмөлүңүздө, өз карооңузда алып деп жазгам. Ушундай болчу, каттын мааниси ушундай болчу да. Анан Кудайдан болуп ошол интернетке чыккандан кийин дароо эле реакция болду. Дароо болду. Ким тараптан Камчы Кыдыршаевич же Садыр Нуркожоевич? Эки тараптан тең эле болду окшойт да. Анан уже мен немелерим тездей баштады да. Ылдамдай баштады, сурай баштады. Анан ал жака жатып мен ооруп калдым. Эми баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкерлейт демекчи, менде геморрой бар болчу чынында. Буга чейин элечи. Анан жака барганда баспай, турбай, бир комнатада жатканда күчөп кетет экен да. Анан сыз жер, муздак жер, анан мен ошол биринчи кирген күндөн баштап ошол 9 ай кровить еттим да. Аяктан операция жасатканга невозможно экен, аяктан операция жасалбайт экен. Только кан да куюлбайт. Только дарынын күчү менен эле монтип эле эки жамбашка бышкылай беришти да. Мен бир айдан кийин чыккандан кийин, бир жылдан кийин жамбашым бир жылдан кийин деле ооруп чыгды. Анткени ушунчалык көп болуп алганга берчип болуп калып бир элечи, баса албай. Анан мен өзүм деле билген эмесмин. Сапсары болуп кеттим акыркы күндөрү. Сапсары болду эле, анан денем кычып эле, сапсары болуп эле, тырманып эле неметип анан эмне болуп атам деп баягы неме кылды эле, анан сары болуп атам, мен Боткин жуугуздумбу деп да ойлодум. Анткени мурда мен Боткин болуп ооругам, ошол кайра күчөп кеттиби деп да ойлодум. Толук кандуу медициналык кароо жок ал жактачы. Анан баягы адвокатым келгенде жолугушуп турасың да. Следовательдер келгенде жолугуп турасың. 3-чү этажда болчумун, мен бирге киши чыксам эле, уже күйгө эле монтип дем жетпей эле, кислород жетпей калып атты да, аба жетпей эле муунуп баштадым мен. Муунуп таптакыр баса албай калдым, шайым жок. Башым тегеренип жыгылчудай болуп калдым да. Көрсөм меники гемоглобин деген түшүп кеткен. 60ка түшүп кетmiş. Чоң кишиники 140-150 болуш керек экен. Меники 60ка түшүп кетти, дагы бир 10го түшүп кеткенде 50 болуп калганда. Аны эркек киши көтөрө албайт экен, өлүп калмак экенмин. Өлүп калмак экенмин. Анан эле башым айланып эле ушинтип эле калдым, таптакыр элечи. Анан карагыла тип, анан сыртка баягы үй бүлөмө жазам, ооруп атам, ушундай болуп атат деп, анан тияка карбаганга болбой калды, анан ошон үчүн мени больничкага которду. 31 колонияга. 31ге барып, аяктан дарыланып, капельница алып, кичине жакшы кароо болду, кичине көтөрүлдү. Бирок доктор түшүндүрүп берди, сиздики деген операция болбосо болбойт жанакы. Биз биягынан дары бере беребиз, сиздики жанакы жыртык чакадай, биягынан куйсуң тиянын түбүнө түшүп калгандай эле деди да. Муну только операция жолу менен эле болот деди. Анан хорошо дейсиң, башка эмне кыласың? Анан тияка барганда мен сот процесстерим болбой калып атты. Себеби дегенде тияка жалгыз мага эми биякта деле ооругандар бар, барбайт экен да. Ошентип 2-3 соттум отложка болуп калды. Келбейт. Күтөсүң, чыгат, машина келбейт, бара албайсың. Дагы бир убакыт өтүп кетти. Анан кой дедим мен. Мияка оорусам дагы, эмне кылсам дагы мени кайра тияка жибергиле дедим. Мен процесстерим болбой атат, мен чыгышым керек дедим. Анан кайра СИЗО бирге келдим. Бирге келип неметкенден кийин эле бир аздан кийин уже город карай баштады. Город карап, анан ошол оорума байланыштуу, бул ишке да байланыштуу кылып туруп, анан мени үй камагына чыгарды. Эми мындай жерде баягы ыраазычылык деген кандай? Бул өмүрүңдө бир эч качан унутулбай турган убакыт.
унутулбай турган баягы күн да. Мен ошол ушундай жакшы карагандыгы үчүн, калыс, адилеттүү карагандыгы үчүн өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке, ошол сот отурумдагы кишилерге, сотторго жана ошондой эле могу азыр райондук сотто тыкыр, калыс, ушунчалык адилеттүү караган Лейла Байдаева айымга ыраазычылык айтам. Мен мурда мен деле ишенчү эмесмин чындыгындачы. Эми ар кандай болуп кетет депчи. Анан көрсөм эми 5 кол тең эмес дегендегидей, бул кишилердин арасында дагы жакшы адамдар бар экендигин мен ишендим. Ошол Садыр Нуркожоевич келгенден баштап сот системасында эркиндик боло баштады. Эркин карай баштады. Соттор өзүнүн сөзүн ачык айта баштады. Азыр эми маалыматтарды көп чыга баштады. Өзүңө маалым. Ошол анан буюрса мынакей Свердлов райондук соттон ошо утуп жеңип чыкпадыкпы. Эми город калды. Мен өзүмө өзүм ишенем. Кудай буюрса андан деле оң жагына чечилет депчи. Жакшылык эле болсун ага. Жакшылык эле болсун. Эч ким башына салбасын, эч ким кайгырбасын, эч кимге мындай сыноо бербесин. Эртеңин жолорун эч ким билбейт да. Түз жүрсөк, мыйзам чегинде жүрсөк, мындай жалаадан, бөөдө кырсык деп айтса Тургут Бошкерге, бөөдө кырсыктан алыс болуп. Чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөлүчү ага. Ооба. Кайгырбайлычы ага. Гүлүңүзчү, жыргаңызчы, ырдаңызчы. Анткени чыгармачылыкта жүргөндүн баары эле билет сиздин канчалык салым кошконуңузду, канчалык эмгек кылганыңызды, азыркы күнгө чейин талыкпай иштеп келгениңизди билет. Ошон үчүн дагы эмгек сиңирген артисти болгонсуз. Ага эмне болот чыгармачылыкка? Мен өзүң айткандагыдай мен иштегенди абдан жакшы көргөн адаммын. Үйдө келинчем деле айтып, жаның тынбайт депчи. Анан ошол жакта жатып алып, анан ушунчалык иштегим келди эле да. Дагы бир мындай ошондогу көксөм дагы деле суубайтат. Дагы деле бул сот процесстери болуп аткандыгы кичине жолтоо болот экен да. Болбосо андан бери чыккандан бери 2-3 киного тартылдым. Спектакльдерди мынакей чыгып атат, Кудай буйрса. Чыгармачылык жаатында ырлар жазып атабыз анча-мынча. Анан бир фильм тартайын дегем. Жакшы бир фильм тартайын деп өзүм ошо режиссураны бүткөм да. Анан сценарий деле жазылды. Барып эл менен бөлүшүп баягы окуп берип, не десем, көпчүлүгүнө баягы жагып атат. Чоң баягы кино тартып жүргөн биздин агаларыбызга барып баягы кеңеш сурап, кандай болуп атат, бир сыйра бир карап берип койбойсузбу? Десем, алган материалың абдан жакшы экен. Сонун кино болот. Эми сен ушунун үстүндө жашап атыпсың. Жакшы тартып ал деген бир жакшынакай каалоо тилектерин айтты. Андан да сүйүнүп, мына деп, мына тартып ал десек эле, баягы эле кимде акча бар, кимде акча бар. Ошол акча маселеси да ошого келип такалып калдык. А так даяр сценарий баарын жазып даярдап койгонбуз. Анан Кудай буйрса мынакей чыгармачылык деп калдың эми. 2 жылдан бери ушундай иштер болуп атат. Анан өзүм деле буга чейин бул иштер болбосо деле бир элдин алдында бир отчёттук бир жакшынакай чыгармачылык кечемди берейин деп жүргөн кез болчу ошонун алдындачы. Анан ошол жылып аткан элдин баягы сөзүнөн баамдайсың да. Эл деле ушуну күтүп атат. Анан бир чыгармачылык кечемди берейин деп атам. Чыгармачылык ушул дүйнөгө келгениме 28 жыл болгон экен. Мен 18 жашымда келгем. 28 жыл болуптур. Ошо 28 эми ар эмес эс болуп калды. Эми бирок эле 30 жылдыгымда деле берсем болмок. Бирок ушундай учурго деп өзүм болгулап атам. Ошол жалпы кыргыз элимди, ошол чыгармачылыгымды колдоп, ошол мен чыгармачылык кечеме келип катышып кетсиңиздер деп чакыртыштап кетмекчимин. Качан? Кудай буйрса 24-июнь деп белгиледик. Кыргыз улуттук драма театрында өтөт, Кудай буйрса. Ошого чоң даярдык менен олтурам. Катыша турган баягы артисттерди, өзүм сценарийин өзүм жаздым, өзүм эле режиссер болом.
өзүм коем. Ошол азыр күнү түнү ушунун аркасында эле болуп атам баягы. Буюрса. Кудай буюрса эми жакшы өтүп кетсе, элге жакшынакай отчет берип алсак деген ойдо, максатта турабыз. Буюрса. Эми урматтуу көрүүчүбүз, чын эле буга чейин деле агабыздын соттук процессин чагылдырып келгенбиз, чыгарып келгенбиз. Анда бир канча комментарийлер жазылгандарын көргөнбүз, окуганбыз. Ой, киноңо эле тартылсаң боло, ой, сен жакшы актер элең, сен жакшы актёрсуң деген сыяктуу бир канча баягы комментарийлерди окугам да, жеке өзүм. Анан анын сыңарындай мынакей буюрса киного да тартылып аттыр, ырын да айтып аттыр, жакынкы күндөрү өзүнүн бир отчеттук концертин да берген аттыр, урматтуу көрүүчүбүз. Эми агабызды жакшы жагынан карап, жакшы жагынан колдоп, бир дем күч берип, кайрадан бир чыгармачылыкка эргүү тартылуучу кайрылуу кыргыз элибиз, көрүүчү. Келип бериңиздер анда 24-июнь Токтобот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында экен. Ийгилик ага. Рахмат. Бар болуңуз. Эмир, сага да чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Эч нерсе эмес. Элге керегиң тийсин. Рахмат. Эл үчүн иштейли. Эл эмгегин, эр эмгегин жер жебейт демекчи. Эл эч качан унутпайт. Элден айланып кетсе болот. Эл бардык жерде сени колдойт, коштойт. Жакшы иштериң гана болсо. Ошондуктан өзүң айткандай жаманчылыктан алыс болуп, бөөдө кырсыктан алыс болуп, ден соолугуң сак болуп, анан пока күч кубат бар кезде элге мээнет кылалы. Буюрса. Ошол. Бар болуңуз. Сау бололу. Бар болуңуз. Урматтуу көрүүчүбүз, биз жыйынтыктайбыз. Ушу менен маегибизде окуянын башы мына ушундай башталган болсо, аягында буюрса сонун бир жаңылык менен, сонун бир чакырык менен бүтүргүбүз келип турат. Агабыздын чыгармачылык кечесине жалпыңыздарды чакырабыз. Бардыгыңыздар аман болуңуздар, сак болуңуздар, оорубаңыздар, сыркабаңыздар. Кайрадан кийинки маектерден көрүшкөнчө буюрса, аман эсен туруңуздар. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө.